Президент Садыр Жапаров жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 24 апрелде Баку шаарында улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин ачылыш аземине катышты. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Чыңгыз Айтматовдун эстелиги эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достуктун, бир туугандыктын жана биримдиктин символу экенин айтты. Ал Айтматовдун адабиятка жана улуттук өзгөчөлүккө кошкон салымын баса белгилеп, анын чыгармачылыгы Кыргызстанда жана Азербайжанда урматталышына шарт түздү. Ильхам Алиев жазуучу менен болгон жолугушуусун эстеп, анын жарандык позициясын жана өз тамырларына берилгендигин билдирди. Ал Айтматовдун эки өлкө ортосундагы достукту чыңдоого кошкон салымы үчүн ыраазычылыгын айтып, Кыргызстан жана Азербайжан элин эстеликтин ачылышы менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө Чыңгыз Айтматовдун мурасына болгон өзгөчө жылуу мамилеси жана залкар жазуучуга арналган юбилейлик иш-чараларды уюштурууга кошкон жеке салымы үчүн Ильхам Алиевке ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын президенти эки өлкө ортосундагы маданий байланыштардын маанилүүлүгүн жана Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы достукту чыңдоодогу Чыңгыз Айтматовдун чоң ролун баса белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле Бакуда кыргыз жазуучусунун эстелигин орнотуу Кыргызстан менен Азербайжан элдеринин ортосундагы терең байланышты символдаштырып, тарыхый мурастарды сактоодо жана өлкөлөр ортосундагы достук мамилелерди чыңдоодо маанилүү кадам болуп саналаарын белгиледи. Садыр Жапаров жаш муундун өз ара мамилелеринин тарыхын билүүсү жана түшүнүүсү келечекти калыптандырууда негизги ролду ойной турганын айтты. Президент Садыр Жапаров боордош Азербайжан элине тынчтык, бакыт жана бакубатчылык каалады. Эстелик Баку шаарынын Азаттык Борбордук көчөлөрүнүн бириндеги паркка орнотулду.